мындай которгонду жөнөкөйрөөк кылып которсо болобу? Мына өзүңүздөр деле түшүнбөсөңүздөр керек. 2021 жылдын 10 ноябрында Москва шаарында кол коюлган ташып кирүүгө бажы алымдарынын эквиваленттүү күчкө ээ болгон башка алымдардын салыктарын жана жыйымдарынын суммаларын чегерүү жана бөлүштүрүү. Өзүңүздөр түшүнөсүздөрбү ушуну? Аларды Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин кирешилерине чегерүү тартибин сактоо маселелери боюнча биргелешкен контролдуу иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу долбоору. Мен ишенем ушуну келгендердин бири өздөрү деле толук түшүнгөн жок. Анан түшүндүргөндө да бир жатык тил менен, жөнөкөй тил менен биз элдин өкүлдөрүбүз. Азыр түз эфирден көрсөтүлүп атат. Канча адамдарга бул өтө актуалдуу маселе. Мына чек ара маселеси, кечээ биз Казакстанга барып келдик. Эмне үчүн биздин жүк ташуучу унаалар, фуралар ошол жерде турат? Тетиги километр кезек болупчу. Ошого түздөн түз тиешеси бар маселе. Ошону бир жатык жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсе болобу же сөз түрдө с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций деп элдин мээсин паңдатыш керек. Ушуну бир жөнөкөй жатык тил менен дагы бир жолу айтып бериңизчи. Өзүңүз деле сөзүңүз менен окуп бербеңиз муну. Эч ким түшүнгөн жок муну. Жөнөкөйлөштүрүп жазуу боюнча сиздин сунушуңузду эске алсак болот. Бул жерде буга чейин бул келишимдин макулдашуунун долбоору эсептөө палатасынын тарабынан да иштелип чыккан. Бул терминдер буга чейинки келишимдердин алкагында дагы алынды. Эгерде мен сиздин сунушуңузду толук эске алса болот деп эсептейм, себеби муну жөнөкөйлөштүрсө болот, туура эле болот. Макул эмесе мен бул бир карап чыктым. Өзүм кесибим экономист болбосо да, финанс болбосо дагы. Анда эмесе мындай экен, 2018 жылга карата Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн бюджеттеринин ортосунда бажы төлөмдөрдүн бөлүштүрүү ченемдеринин өлчөмү боюнча Кыргызстан үчүн 1,9% экен. Туурабы? Казакстан үчүн 7%, Белоруссия үчүн 4,5%, Армения үчүн 1,2%, Россия үчүн 85,2% түсөт экен. Анан көрүп атасыздар, азыр чек арада фуралар кезек болуп аябай узак болуп турат. Биз кечээ Казакстанга барып келдик. Биздин депутаттар парламенттик дипломатия деп баштадык колдон келишинче. Алардын депутаттарын чакырдык. Эл аралык комитеттердин депутаттары эки тарап болуп сүйлөштүк. Мен айттым, эгерде Казакстандын жарандарына, туристтерине, жүк ташуучуларына Кыргызстанда кыянаттык болсо мага айткыла, мен Казакстандын Кыргызстандагы депутаты болуп берейин. Бирок биздин жүк ташуучулар, биздин жарандар кыйналса чек арада, мен силерге түз чыгайын деп телефондорун алып 3 депутаттын. Силер парламентте көтөргүлө, биздин кыргыз жүк ташуучуларынын проблемаларын чечип бергенге депчи. Анан кээ бир пикирлер айтылып атат, буга кошулуш керек, кошулуш керек эмес билбейм. Эмне үчүн Казакстан жасалма түрдө ошондой текшерүүлөрдү уюштуруп атат деп пикирлер айтылып атканда, анткени Кытайдын товарлары бир гана Казакстан аркылуу өтүшү үчүн ушундай бир чараларга барып атат деген пикирлер айтылып аткан. Анан мен бир ушундай бир сунуш айткым келип атат да. Казак тарап товарларды чек арадан өткөрүүдө жасалма тускоолдорду колдонуп жаткандыктан деген бир сунуштар айтылып атат, мындай пикирлер. Бул эми чын жалганы бир Кудай билет, бирок кечээ барсак ынандырганга аракет кылды, андай эмес. Биз колубуздан келгенин кылып атабыз, жеңилдеткенге аракет кылып атабыз, кээде биз тараптан да кетип атыптыр дегендейчи. Ошондо мына биздин ата мекендик ишкерлер ошондон аябай чоң чыгаша тартып атат да. Муну упущенная выгода деп коет. Жана кирешилердин үлүшүн эсептегенде ушул упущенная выгоданы кошуп туруп эсептесе болобу? Менин суроом мына ушул. Кирешелерди эсептегенде биз, менин оюмча, бул жагынан возможностьтор өзү негизи түздөн түз көрсөтүлгөн эмес. А бирок ички мыйзамдар боюнча, конечно, бизде ал упущенная выгода көрсөтүлгөн. Ал эми бул в рамках ЕС биз ушул маселени дагы мына 28 майда бул жерде ээктин алкагында жолугушуулар болуп өтөт. Ошол маселени дагы көтөрүүнү колго алсак болот да, менин оюмча. Себеби упущенная выгода боюнча бул мен юрист катары сиз айткандай карап көрсөм, түздөн түз көрсөтүүлөр жок экен да. Биз эгер өзүбүздүн позициябызды күчөтө турган болсок, күчөтүү максатында бардык мамлекеттердин кызыкчылыгы деле бул жерде эч кандай бузулбайт. Ошондуктан бул сунушуңузду дагы мен ойлойм эске алыш керек деп. Стенограмма үчүн жазып койдум атайын, ошону мындай формулировканы окуп бере берейинчи. Бул упущенная выгода деп туура эмес айтып койдум. Англисче transaction cost болот. Бул потеря болуп атат. Анткени кээ бир товарлар билесиз, айыл чарба товарлары бир күн эле жарайт, андан кийин узак туруп калгандан кийин жарабай калып атат. Ошол суммага, мына жоготууларга барабар бажы төлөмдөрүн бөлүштүрүүнүн өлчөмүн Кыргызстанга көбөйтүү маселесин кароосу зарыл деп эсептейм. Ошону стенограмма үчүн айтып коеюн, кийин протоколго киргизип туруп карап көрүңүздөр. Рахмат.